Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кытай түрмөсүндөгү кыргызстандыктардын мекенине которуу сүйлөшүлүүдө. Башкы прокурор Курманкул Зулушев Кытайдын башкы прокурору Ин Юнь менен жолугушту. Бул тууралуу көзөмөл органынан билдиришти. Маалыматка караганда, Кытайда түрдүү кылмыштар боюнча ар кандай мөөнөткө кесилген кыргызстандык жарандарды экстрадициялоо тууралуу пикир алмашуу болду. 2023 жылдын февраль айында Тышкы иштер министрлиги 1282 кыргыз жараны чет өлкөдө жаза мөөнөтүн өтөп жатканын кабарлаган. Алардын көпчүлүгү 1077 адам Россиянын түрмөсүндө олтурат. Эркинен ажыратылган мигранттардын саны 2019 жылдан тарта кескин көбөйүп, жаш жигиттер баңгизат менен кармалып соттолуп кетип жатканы айтылган. Монтип машиналарыбыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. Эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Байсалов Мадумаровка жооп берди. Өзүңүздү Касым Жусуп Абдикеримовдерге теңегениңизди ашык. Байсалов Мадумаровка жооп берди. Өзүңүздү Касым Жусуп Абдикеримдерге теңегениңиз ашыкча. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов абактагы Адахан Мадумаровдун коомчулукка жазган катына жооп берди. Эске салсак, 4 күн мурда соц тармактарга Мадумаровдун билдирүүсү жарыяланган. Анда бүтүн Кыргызстандын лидери 1937 жылдары эл душмандары жалган жала менен атылып кеткен кыргыз азаматтары менен учурдагы оппозиция өкүлдөрүн салыштырган. Адахан Кимсанбаевич, биз сизди сыйлайбыз. Сиз албетте биздин жаңы тарыхта мамлекеттүүлүгүбүздө зор салымы бар инсансыз. Азыр башыңызга иш түшүп турат, андыктан мен табалагым келбейт. Бирок кечээ жакындагы сөзүңүзгө убагында жооп берип койбосом, сөз кезеги келгенде айтпаса, сөз атасы өлөт дейт кыргыз. Сиз дайыма шайлоо кампанияларына катышып, элибизге сатыласыңар, саткынсыңар деген ачуу сөздөрдү айтып келдиңиз. Бул жолу да эл өзгөрбөптүр деп дагы деле элди күнөөлөп жатасыз. Кыргызда калк айтса калп айтпайт деген сөз бар. Ар бир тарыхтын өз эрежелери, моменттери болот. Азыркы тарыхый моментте элдин ишеними сизге берилген жок. Ал 2021 жылы калк таразасына турганда так аныкталды. Андан кийин азыркы бийлик өткөргөн таза шайлоодо сиздин партияңыз өтүп келди. Жогорку Кеңештеги эң тажрыйбалуу депутат катары мамлекеттүүлүгүбүз үчүн жооптуу позицияны кармоонун ордуна бир канча маселеге келгенде тарыхый мамлекеттик жоопкерчиликти сезбей, элди удурткан позицияны кармап туруп алдыңыз. Өзгөчө Кемпироват боюнча билип көрүп, түшүнүп турсаңыз да, элди удургутканга аракет кылганыңыз так эле көрүнүп турду. Бир тууган эки элдин, кошуна эки мамлекеттин чиеленишип калган маселесинин жолу табылганда, маргинал саясатчылар менен, көк мээ тилекматтар менен улуттун түпкү кызыкчылыкка каршылык көрсөтөйүн дедиңиз. Бул тарыхый ишке элибиз дагы, Орто Азия, керек болсо Европа, АКШ дагы суктанып, мактап, кыргыз-өзбек президенттерине жогорку баа берип жатканы чын. Сиз айтып жатасыз, тарых баасын берет деп. Тарых азыр баасын берди. Мындан 100 жылдан кийин да эң жогорку жетишкендик катары кабыл алынат. Адахан Кимсанбаевич, сиз 1937 жылды айтып жатасыз. Азыркы эл менен ошол кездеги элди салыштырганыңыз абдан оор сөз. Ошондуктан мен унчукпай кое албайм. Анткени азыр кыргыз эли эркин, эгемен, эл толугу менен ишеним көргөзүп шайлаган бийлиги бар. Андыктан Советтер Союзу тоталитардык режим менен салыштыруу одоно ката. Өзүңүздү Касым Жусуп Абдикеримдерге теңегениңиз да ашыкча болуп жатат. Адахан Кимсанбаев, сиз барсыз, сиз болосуз, бирок ушул жерде жаңылганыңыз да тарыхта калды. Жаңылбаган жак, мүдүрүлбөгөн туяк жок. Сизди тарыхтан чийгенге эч ким аракет кылбайт. Бирок бул сөзүңүз туура эмес. Ден соолукта болуңуз деп замандашыңыз Эдил Байсалов деп жазган Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мага жардам бериңиздерчи. Мен да башка балдардай болуп школго баргым келип атат. Урматтуу кыргыз элим,
Мен Элхан апасы. Сіздерден қайырымдылық қылып 4 этапты операциясына жардам сұраймын. Азыркы учурда $25,000 керектелип жатат. Андай каражат жок болгондуктан сиздерге байланышып турам. Азыр Элханчиктин акыбалы, дем алышы кыйын. Мектепке баргысы келет. Сиздерден өтүнүп суранабыз. Дагы деле болсо кайдыгер карабайт деп ойлойм, сиздерден жардам берип коюңуздарды суранабыз. Кайрылуубузда карта Болотбек деп чыгат. Бул туура так маалымат. Кайрылсаңыздар болот. Атайын топ Акылбек Жапаровдун сары изине түшкөнү айтылууда. Акыркы кездери Атайын топ өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун сары изине түшкөнү, 2 жылдан берки иштерине сары эсеп салуу менен кайырма кыргытууга белсенип калганы күйүү шыбырга айланууда. Канчалык деңгээлде калбырын каңтарууга барышаары белгисиз. Биттин ичегисине кан куйган Акылбек Байкеңер бул саамда суудан кургак чыгабы же компромат материалдары калкып калабы? Көрө жаталы деп жазган Арба Кейжи сайты. Канат Байкеге азыр от массажын кылып атабыз. Сурайлы, Канат Байке кандайсыз, тамандары сотабы? Жакшы. Муздаган жерлерден бир тер чыгарат экен да, бул жерке кулактын иштеринен бери жаман жакшы болуп калды. Кураштарга барып 2-3 жылдан бери айыга албаган жерлер ушул жерден от сонун экен. Кандай болуп калдыңыз? Ден соолук жакшы болуп калды. Келип бияка дарылансаңар болот экен. Мен да Юруфага баргам, дарын түрүн ичкем. Аягында ситрамон ичип калгам. Калыңдап төшөп жаңынып бутка байпак кийип, башыма баш кийим кийип эле ушинтип калдым менен. Азыр бир кат журкам менен ызып атам. Кудайга шүгүр. Дары алсаңар андан көп кетет экен. Андан көрө ушундан лечение алгыла мына. Денеңер да жумшарат экен. Кан тамырыңар иштеши жакшы болуп калат экен. Денеңер жыргайт экен кыскасы. Мына беттеримдагы кан жүгүрүп, башым оорубай калды. Ситрамон ичип эле жүрчү элем. Мен Кудайга шүгүр ситрамон көрө элекмин. Дары көрө элекмин. Шүгүр келип дарыланып кеткиле. Жакшы экен, аябай жакшы. Жардам берет экен. Суук тийген, гаймарит, жамбаш оору, тизек оорулар бүт эле келип атат, мен өз көзүм менен көрүп атам. Мына мындай тер деген анда-санда чыкчу эле. Азыр былчылдап терде атат. Келип дарыланып кеткиле. Рахмат, Алла шифасын берсин. Казакстандын Халық банкы Кыргызстандагы филиалын толугу менен сатат. Казакстандын Халық банкы Кыргызстандагы филиалынын акцияларын толугу менен сата турган болду. Бул тууралуу банктын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык Халық банк Кыргызстан актын ээси Vizor International DMSS инвестициялык тобунун курамына кирген сатып алуучулардын консорциуму болот. Кыргызстандын Улуттук банкынын уруксаты менен сатууну бүтүрүү пландалууда. Vizor банктын өзүнчө юридикалык жак катары сактап калууну пландаштырууда жана мындан ары аны Кыргызстанда өнүктүрүүнү улантат деп айтылат билдирүүдө. Vizor Group Борбор Азиядагы жана башка аймактардагы телекоммуникация, соода, фармацевтика, энергетика, каржы жана башка тармактардын инвестору. Кыргызстанда жалпысынан 23 банк бар. Алардын айрымдарынын ээлери чет өлкөлүк жарандар. Орусияда кыргызстандык жол кырсыкта каза болгон. Тышкы иштер министрлигинин маалымат берди. Орусиянын Свердлов облустук тергөө комитети Екатеринбург шаарында каза болгон кыргызстандык жарандын өлүмү боюнча ишти тергеп жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 3 ноябрга караган түнү болгон жол кырсыгынын чоо жайын тактоо максатында Кыргызстандын Екатеринбург шаарындагы башкы консулдугунун кызматкерлери маркумдун жакын туугандары менен бирге Орусиянын Свердлов району боюнча мамлекеттик коопсуздук инспекциясынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча инспекциясынын тергөө бөлүмүнүн башчысы менен жолугушуу өткөрүштү. Жыйындын жүрүшүндө тергөөгө чейинки жол жоболор аяктагандыгы тууралуу маалымат берилип, учурда кылмыш иши тергөө комитетине өткөрүлүп берилгени айтылды. Башкы консулдук тарабынан маркумдун жакындарына консулдук укуктук жардам көрсөтүлүп, 7 ноябрда кыргызстандык Алтынбек Камбаровдун сөөгү Кыргызстанга жеткирилген. Кыргыз жараны Екатеринбург шаарында каза болду. Орусиялык E1 чеки туруу басылмасынын маалыматы боюнча 27 жаштагы жигит табышмактуу жагдайда каза болгон. Окуя 3 ноябрда Сатировочный районунда болгон. Ошол күнү кечинде ал жолго чуркап чыгып автобустун эшигин кармоого аракет кылган, бирок тең салмактуулук жоготуп арткы дөңгөлөктүн астына кирип кеткен. Жигит ошол жерден каза болгон. Кыргыз жаранын бир тууганы жигит өлтүрүлгөн деп эсептейт.
Тазабек Икрамов Жогорку Кеңештин депутаты элди шайлоого жапа тырмак катышканга чакырбасак болбойт. Тазабек мырза, БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова сиз демилгелеген жарандардын шайлоолорго милдеттүү түрдө катышуусу тууралуу долбоорго комментарий берип, шайлоо укугу милдет болбошу керек деген пикирин айтты. Сиздин долбоор чындап эле жарандарды сөзсүз шайлоого катышууга мажбурлап коюп жаткан жокпу? Акыркы 5-10 жылдагы шайлоону алып көрсөк, ага жалпысынан 30% эле адам катышат. Андан да төмөндөп баратат. Акыркы Ленин шайлоо округундагы шайлоодо 13%га чейин түштү. Шайлоого болсо канчалаган каражат короп жатат. Биз келечектеги урпактарыбызга өнүккөн мамлекетти калтырышыбыз үчүн татыктуу тандоо керек. Эгерде шайлоого элдин 90-100% катышчу болсо, бир жагынан добуштарды сатып алууга бөгөт коюлса, экинчи жагынан эл татыктуу инсандарды тандайт эле. Ал эми укук жана милдет жагына келсек, укук качан бузулат? Кимдир бирөөнү кайсы бир партияга же адамга добуш берүүсү мажбурласа, ошондо укук бузулат. А биздин долбоордо болсо, ар бир жана мамлекет үчүн өзүнүн милдетин аткарып койсун. Бийлик элдики болгон соң, эл ошол бийлигин толук кандуу колдонсун деген эле ниет. Дүйнөлүк практиканы алып карасак, 13 өлкөдө шайлоого катышуу милдет экен. Туркияны эле мисалга алсак, жер титирөөдөн кийин кайгырып турган эл дагы 70-80% шайлоого катышып жатат. Бул өзүнүн мамлекетине кам көрүү эмеспи? Эгер жаран шайлоого келбей койсо, кандай жоопкерчилик тартат? Шайлоого келбей койгон адамдарды эмне үчүн 5 жылда бир жолу шайлоого мындай кайдыгерлик кылдың деп жок дегенде уяткарып коюш керек. Же справка сурап келсе, бир ай бербей койгон вариантты карап көрсөң болот. Тилекке каршы менин долбоорум колдоо тапкан жок. Анда долбооруңуз ушул бойдон калабы же жаңы вариантын сунуштайсызбы? Өзгөртүп, жаңылап, кайрадан сунуштайм, Кудай буйрса. Элди шайлоого жапа тырмак катышканга чакырбасак болбойт деп маек куруп берген эл өкүлү Тазабек Икрамов Арба Кейжи сайтына. 13 жана 15 ноябрда Бишкектин айрым жерлеринде суу өчүрүлөт. Даректери: Бишкек мэриясы 13 ноябрда жана 15 ноябрда Борбор калаанын айрым жерлеринде муздак суу өчүрүлө турганын билдирди. Дүйшөмбү күнү саат 9:00-дөн 21:00-га чейин Фрунзе көчөсү, Манас жана Жүбек жолу проспектилери, Турусбеков, Баялинов жана Абдрахманов көчөлөрү менен чектешкен аймактарда таза суу берүү убактылуу токтотулат. Бул күнү Белинский суу алгычында жана шаардык суу түтүк тармактарында оңдоо иштери жүрөт. Ал эми шаршемби күнү саат 9:00-дөн 18:00-га чейин Чоң Арык районунда, Семетей көчөсүндө, Киргизия жаңгонушунда жана Бишкек эркин экономикалык аймагында таза суу берүү убактылуу өчүрүлөт. 15 ноябрда эски түтүктү эксплуатациядан чыгаруу жана жаңы түтүктүү суу системасына кошуу иштери жүргүзүлөт. Бишкек суу канал башкармалыгы шаардыктардан өз убагында ичүүчү сууну камдап алууну суранып жана келтирилген ыңгайсыздык үчүн кечирим сурайт. Орусия буудайды сыртка сатууга тыюу салуу чечимин чыгарды. Министрлик бул чечим Кыргызстанга таасир этпей турганын билдирди. Орусия 1 декабрдан тарта буудайды экспорттоого тыюу салат. Чечимди Орус өкмөтү кабыл алды. Тыюу келерки жылдын 31 майына чейин күчүндө болот. Айыл чарба министрлиги Орусиянын буудайды экспорттоого салган тыюусу Кыргызстанга таасир этпей турганын билдирди. Министрлик Орусиянын өкмөтү нормативдик актылар порталына 2023 жылдын 1 декабрынан 2024 жылдын 31 майына чейин катуу буудайды экспорттоого тыюу салуу боюнча токтом долбоорун жарыялаганын билдирип, документ Кыргызстанга кандай таасир этерин түшүндүргөн. Бүгүнкү күндө Кыргызстан жылдын аягына чейин жетиштүү көлөмгө ээ болот. Россия Федерациясы тарабынан киргизилген экспортту чектөө чечими алдын ала маалыматтар боюнча 3-өлкөлөргө тиешелүү. Башкача айтканда, кыргызстандыктар Орусиядан азык-түлүк буудай данынын жеткилишин түшүнүшү керек. Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы келишимдер боюнча Кыргызстанга келүү уланууда деп баса белгилешти Айыл чарба министрлиги.